элдин улуттун деми. Жана өзүң айтып кеткенде жанакы айталы бизде ушу уңгу жол деген мурун жок болчу да. Уңгу жол деген бул эмне? Уңгу жол деген бул өзү улуттук идеология да. Мурун ушу идеология деп көнүп калганбыз. Идеология деле эмне? Ал идея деген сөздөн чыккан ой жүгүртүү, өзүңүн ой сезимиңдин чогултуусу. Бул идеологиясыз мамлекет болот, ком болбойт, эл болбойт, даже адам болбойт. Мына бүгүн мен эртең менен туруп, жуунуп таранып, эшикке чыгып анан бүгүн даярданып келген бул дагы идеология. Мына өзүң максатың кандай жолу менен жетесиң, өлкөнү кандай өстүрөсүң, ошонун ыкмалардын баардыгы идеология болот да. Анан ошол баягы Советтер Союзунда билесиңер идеология күчтүү болчу да. Кандай гана элди тарбиялады, советтик эл дегенде укмуштай болуп атпы. Бириктирип баарын бириктирип, ошон үчүн мен көп айтам. Ошон үчүн бир 27 жылдын ичинде бизде социализм курулду, индустриализация, коллективизациянын эң негизги фашисттер жеңбедик ата эмеген согушта. Ушунун баары ошонун идеологиянын немеси. Мен кээде айтып калам да, мына азыр мен Путинге ыраазымын, ошентсе дагы азыр согушка балдарды акча менен алып барып баратышат. Контракт түзүп 1 миллион 5 миллион сом берип ошентип барып атышат. Yok al geçti. Akça turmak surmak turgay 15 yaşta balдар kızlar gezeke turup военкоматка армияга барасың ыйлап турушпайбы. Ешкимди. Ушул ата мекен үчүн, Сталин үчүн, эл үчүн өлөм деген кандай ушунун баары жанагы идеологиянын таасири болгондо, ошонун негизинде биз ушундай улуу өлкө болгонбуз, ошонун таасирин алып калабыз. Анан баягы эркиндик алдык. Алгандан кийин идеологиясы калды. Советтер Союзу жоюлду.